Урматтуу депутаттар, мен кичинекей кезимде Энергия Холдинг, кийин Кыргыз Энергия деген мекеме болгон. Кийин 2001-жылы ошо Кыргыз Энергия Холдинг, Кыргыз Энергия бөлүнүп, 7 компания болуп, бүгүнкү күндө бирдиктүү электроэнергиянын сакталышы, сеттин сакталышы жок болуп кеткенине келип калдык. Министерство энергетика дейсиңер. Отдельно өкмөт түзөлүк ошо боюнча, энергия система боюнча. Баары бир эч кандай өзгөрүү болбойт. Биз Өнүгүү Прогресс фракциясы бул маселени талкуудан өткөзүп, Кыргыз Энергия Холдинг керек деп биз айтып атабыз. Бүгүн добуш коесуңарбы, эртең добуш коесуңарбы, биздин фракция колдойт. Анткени урматтуу депутаттар, мен сиздерге айтып коеюн, 7 диспетчерский пункт бар. Бир диспетчерский пункт болчу мурда. Ошо диспетчерский пункттан бүт информация кетет эле Кыргызстан боюнча. Каерде кайсы трансформатор бузулганын, кайсы жерде жоготуу болуп атканын, суу сактагычта эмне болуп атканын. Мына азыр 7 диспетчерский пункт, 7 генеральный директор, 7 ревизионный комиссия. Ошо ревизионный комиссия ал генеральный директордон ашып кетет. Ар бир резко барып өзүнчө кожайын. Ар бир резко барып сен муну мүлктү аласың, сен муну инструментти аласың, муну системаны аласың деп айтышат. Эгерде биз энергия системаны сактап калабыз десек, мына энергия холдинг керек, урматтуу депутаттар. Мына энергетика болду. Свет жок отурдукку? Кайсы бир жаңы ГЭС курулду? 3 миллиард киловатт саатты биз жокко чыгарып атабыз. Мына ошону дагы сактап калбайлыкпы? Ошон үчүн энергия холдинг түзүлүп, бир генеральный директор дайындалып, ошол Айбек Калиев боло, ошо жоопкерчиликти алып, ошо 3 миллиард киловатты жоготууну жокко чыгарып, биздин элибиз үзгүлтүксүз свет менен жашаш керек деп айтат элем. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, ал премьер-министр келет дагы айтат өзүнүн сөзүн, керек деп айтат. Ал өткөндө деле айтты. Ошон үчүн бул урматтуу депутаттар колдоп бериш керек. Колдоп бергенден кийин мен ойлойм, эртең эле кыш келет. Эртең эле кайра эле биз светсиз калып калабыз. Рахмат.